каршы коронавирус инфекциясынан бир бейтап каза болду. 24 июнга карата дагы 207 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Булардын ичинен 25 медицина кызматкери, ошондой эле бир бейтап көз жумган. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, акыркы сутка ичинде 28 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылган. Ал эми дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуккан адамдардын саны 9 миллиондон ашса, алардын ичинен 4,5 миллион бейтап айыгып чыккан жана 500 миңге чукул адам бул илдеттен көз жумган. Орто Азия боюнча алып караганда эң көп көрсөткүч Казакстанда 18.231 адам, андан соң Өзбекстанда 6.662 адам, 3-чү орунда Тажикстан 5.567 жана эң эле аз деп эсептелген Кыргызстанда 3.726 адам аталган вируска чалдыгышкан. Жыл сайын ажылык сапар үчүн Меккеге 2 миллионго чукул адам зияратка келишчү. Бирок 2020 жылы коронавируска байланыштуу ажылык сапарды 1000ге чукул адам гана аткара алышат. Алар мамлекетте туруктуу жашаган чет элдиктер жана жергиликтүү тургундар болмокчу. Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында 23 июнь күнү кенчилер Береке шахтасында газ чыгып, кырсыктын кесепетинен 3 киши жана 1 аял киши газга уланып каза болушкан. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жерине ӨКМдин номер 1 өзгөчө мобилдештирилген Тоо Кен куткаруу бөлүмүнүн кызматкерлери барып, ууланган адамдардын жансыз денелерин шахтадан чыгарып, Сүлүктүү шаардык ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткиришкен деп айтылат маалыматта. Сырдария облусунун Борбору Гүлистан шаарында 23 июнда 1 айлык ымыркайды 18 000 долларга сатууга аракет жасаган 2 аял кармалышты. Сырдария облустук ички иштер башкармалыгы белгилегендей, адам сатуу жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери наристе сатууга аракет жасаган аялдарды кармашкан. Алардын бири баланын энеси, экинчиси ага жардам берген аял болгон.